сабырдын түгү сары алтын дейт да. Мына кызыл алтын дебейт, күмүш дебейт, мындай таш бир-бирдей айтат, сары алтын дейт. Алтындардын эң кымбаты сары болот да. Бизде көбүнчө мындай. Бир жерге барып иштейбиз. Ал жердин зарплаты 40 000 сом иштеп атабыз, бирок досубуз келет дагы тиги жердин зарплаты 42 000 сом экен дейт да. Мен 2 000 сом көбүрөөк зарплата алам, ал жердин жумуш таштап тияка кетесиң да. Тияка барасың, тиякта да жок, биякта да жок да. Мисалы үчүн бир даракты бир жерге апарып эксең, ал жерде мөмө берейин деп калса, тиги жактын топурагы bundan дагы жакшы экен десе, ал жакка барып эге албайсың да. Себеби ал жакка барып эге турган болсоң, тамыр куурайт да. Ошол сыяктуу эле ар бир ийгиликте бир сабырдуулук, анан туруктуулук керек деп ойлойм да менчи. Сен бир адамдын бекер эле ишин кыл. Сен акча алба. Бирөөнүн бекер ишин кылып жүрө бер. Мейли 1 жыл кыл, 2 жыл кыл, 3 жыл кыл, 4 жыл кыл. Сен тамак ашыңа гана бир айына 10 000 сом, 15 000 сом зарплат берсин. Ошону жеп ичип жашап жүрө бер. Бирок ошол адамдын колунда 5 жыл кызмат кылсаң, айтпай дебей унчукпай. Анан ал адам любой жинди болсо да ойлонуп туруп коеюн. Бул бала чакал болуп калып, үй алып бербесем болбойт, машина алып бербесем болбойт деп үй машина алып берет да. Вот, ушул жетишкендик да.